Салам достор, сіздер мен Дариха Хасанова, интернеттен ақша табу каналы. Бүгін сіздерге текшерілген Uno деген сайтымен таныштырып кетейін деп отам. Бұл Uno сайтында біз күніге 2 же 3 саат уақытыбызды бөліп 200-300 рубль ақша іштесек болады. Қандай қылып іштейбіз азыр көрсөтүп берем. Бұл сайтты мен көп эле жолу YouTube каналыма чыгарып жүрөм. Даан чыгарайын деп атам. Мен такайда эле отурбайм, кээде эстегенде гана кирип задание аткарып коем. Мына бул жерде бул заданияны аткарыш үчүн бизге 12 рубль төлөп берет экен. Биз бул заданияны кандай кылып аткарабыз? Ушул ботко киребиз. Кирип ушул боттун ичинде 10 трон монетасын иштеп, анан кийин отчетко жөнөтөт экенбиз. Ошондо бизге 12 рубль төлөп берет экен. Бул аябай сонун. 10 тронда иштейбиз, 12 рубльда иштейбиз. 10 тронун 90 рубль болот азыркы цена менен. Мына ушул выполнить задание деген жерди басып, анан отчетту жөнөтөбүз. Мына ушундай сонун сайт көрүп атасыздар. Аябай сонун 20, 50, 60, 200, 300 рубльге чейин төлөп берет. Эми бул сайтка биз регистрация болуп атканда сөзсүз исполнитель дегенди тандашыбыз керек. Анан бул сайтта задание аткарган сайын бизге мындай печенье берет. Бул печеньяны кадимки акчага алмаштырып чыгарып алсак болот. Күнүгө задание аткарсак, бизге 2 печеньядан 10 печеньяга чейин берет. Эгер такай күнүгө кирип аткарып турсак, бизге күнүгө 10 печенья берет. Мен бүгүн аткарып койгон үчүн мага берген жок. Бүгүн печеньяны алып койгон үчүн. Көрүп атасыздар, бүгүн бербеди. Эми кандай кылабыз? Мына что это деген жерди басабыз дагы. Потратить деген жерди басабыз. Мына 10 печеньябыз 1 рубль болот экен. Бизге азыр 234 рубль берет экен. Обменять деген жерди басабыз. Баарын б деп сурап атат. Бооба деп туруп обменять деген жерди басабыз. 91 рубль бар болчу, эстеп туруңуздар. Азыр биздин балансыбызга кошулат. Мына достор 234 рубль 60 цент бизге кошулду. Азыр карайбыз. Мына 326 рубль болуп калыптыр. Мына достор, кошумча бул печеньяда иштеп, ушинтип акча кылып алсак болот. Мына биздин печеньябыз 0 болуп калды. Балансыбыз 326 болду. Кемитебиз 91'di. 235 рубльге алмашкан болот экен. Бул сонун. Эми буну биз чыгарып алсак болот. Бул аябай бат түшөт, азыр көрөбүз. Анын үчүн биз кайра бул жерге киребиз. Кирип, мына финансы бөлүмүнө киребиз. Мына достор чыгарган акчаларыбыз. Толтура жолу чыгарган экенбиз. Ар кандай суммалардан берде суммалар көрүнбөйт экен. Биз бардыгы иштеген 1313 рубль иштеппиз. Сонун. Эми буну биз чыгарабыз. Вывести дегенди басабыз. Басып туруп, анан бул жерден тандайбыз. Пайырге чыгарабызбы, кивиге, бардыгына эле.
проценти көп. Бардығына эле проценти көп. Биз азыр кивиге чыгаралы, баарыбызга белгилүү башалып. Основной анан профессионалга анан основнойго гана өтөт экен. Азыр биз эми сумманы жазабыз. 326 рубль деп жазабыз, анан номер кошелекту жазабыз. Мына ушинтип жазып, эми буну чыгарууга коебуз. 326 рубльде. Эмнеге? Өткөндө чыгарганга болду эле, азыр чото чыгарганга болбой атат, азыр көрөйүн. 91. Кивини тандабай эле. Пайырды тандап алыпмын. Оплатить дегенди басалы. Мына биз чыгарууга койдук. Беркини чыгарбадым, себеби ал кичине обработка болуш керек окшойт. Бүткөндө чыгарганда чыккан. Азыр 3 күндүн ичинде түшөт дейт. Негизи бат эле түшөт. Азыр көрөбүз. Акчабыз чыккандан кийин анда бул жерден акчабыз кемип калат. Экинчи сайтыбыз достор, бул Free Litecoin. Бул жерде биз саат сайын бонус алып, анан Litecoin акчабызды чыгарып алсак болот. Кандай десеңиздер, сиздер сайтка регистрация болгондон кийин ушундай окно ачылат. Регистрация болгондо email аккаунтуңуздарды жазасыздар, пароль, анан кийин Litecoin адрес коесуздар. Litecoin адрести Payeer'ден алып койсоңуздар болот. Анан биз мына бул жерди басабыз. Саат сайын кирип ушул жерди басып турабыз. Бул жерде велосипедти танда дейт. Биз азыр ошо сүрөттө велосипедтин сүрөтү бар сүрөттөрдү тандап чыгабыз. Тура эмес тандадык окшойт. Анан мына тандайбыз дагы. Мына ушинтип мына бизге 365 сатоши берди. Биздин азыр балансыбызга кошулду. Азыр биздин балансыбызда ушунча Litecoin бар. Азыр буну биз чыгарабыз. Кантип десеңиздер, мына Withdraw бөлүмүн басабыз. Withdraw бөлүмүн басып, анан бизге 100 миңин 400 миң чыгарсак, биз минимальный вывод 400 миң экен. Биз ошондо эгер биз бардыгын чыгарсак, бизге мына ушундай монета түшөт экен. Буну басабыз, общий чыгарабыз. Мына ушул адреске чыгат. Бул адрести биз Payeer кошелегибизden алабыз. Кандай кылып алабыз десеңиздер, азыр бир текшерип коелу, ушул адрес бекен. Payeer кошелегибизге киребиз дагы. Мына бизге Litecoin'дин адреси керек. Ал үчүн биз мына бул жерди басабыз. Бул жерди басып, анан мына ушул адреске чыгарышыбыз керек. Ушул жерде мына Copyright деген жерден басып алабыз. Мына сөзсүз мына минимальный суммасына 100 миң сатошидан өйдө келип түшөт экен. Көңүл бурушубуз керек. Азыр бул жака туура эле чыгарып атабыз. Карайсыз, туура эле экен. Азыр кайра киребиз. Кирип туруп,
мына вывести деген бөлімді Мына басабыз. біз ВК Таргет деген сайтты тартайын деп атканда уже биздин акчабыз келип түштү. Көрсөтүп коеюн. Азыркы Уну сайтынан чыгарган акчабыз. Мына 83 рубль түштү. 9% алат болчу комиссия. Мына бул сайт 100% төлөйт. Бул скриншот эмес. Мына 83 рубль түштү. Сөйтіп басып. Мына ушундай эле заданияларды аткарып биз акча чыгарып алсак болот. Бул ВК Таргет сайтында лайк басып, подписка болуп иштейбиз. Мына бир көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн бул каналга катталышыбыз керек экен. Кайра чыгып, готово деген кнопканы басабыз. Мына бизге 30 цент төлөп берди. Мына ушундай эле кылып иштей беребиз. Бул сайтта көп жылдан бери иштеп келет. Акчасы 100% чыгат. Кемип калды. Текшерилген. Азыр эми буну да түшүп келер мен сиздерге Вот средства. Мына мен чыгарган акчаларым. Сатошу канча рубль Аз болсо дагы бир керегибизге жарайт бул акча дагы. Litecoin азыр 15.800 болоттур. 0.25 чыгарабыз пайерге. Рубль болот экен. Бул деле сонун өзү билинбей эле топтолуп калат. Мен берге чыгара турган сумманы жазып алдым. Берге пайер номерибизди жазышыбыз керек экен. Пайер номерибизди биз пайер кошелегибизден алабыз. Мына ушул жерден скопировать этип алып, анан мына бул жерге коебуз. Эгер пайериңиздердин номерин билбесеңиздер, ушул жактан аласыздар. Создать заявку деген жерге. Мына бул жерге биздин email почтабызга подтверждение келет, код келет, ошону коюшубуз керек. Ошон үчүн дайым иштетип жүргөн emailиңиздерди колдонушуңуздар керек.